Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Эфирде биринчи радионун күндүн темасы программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Айжан Урумбаева. Кыргызстанда кайрадан кыргызстандыктардын 3-чү мекендештер форуму өтөт. Ошондой эле Кыргызстанда мекендештер Кыргызстандын келечегине салым деген китеп экинчи жолу жарыкка чыкканы турат. Биз мына ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен таанышып алыңыздар. Студияда Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондундагы мекендештер форуму долбоорунун ассистенти Жанат Токторбаева. Ошондой эле мына ушул мекендештер форумунун активдүү катышуучуларынын бири Баткен областындагы Чоң Тала айылынын тургуну, Москвада эмгектенген замандашыбыз Мунарбек Кошматов бар. Саламатсыздарбы? Алгачкы сөздү Жанат сизге берсек, мына биз ушул маекти баштаардан мурун эң биринчи ушул мекендештер форуму тууралуу да угармандарга маалымат бере кетсек, мына быйылкы жылы 3-чү жолу мекендештер форуму өткөндү турат. Ушул мекендештер форумунун өткөрүүгө эмне себеп болду эле, анын максаты кандай эле, ушул жөнүндө маекти баштасак. Саламатсыздар, кутман күнүңүздөр менен, урматтуу мекендештер. Быйыл мекендештер форуму 3-чү жолу өткөн жатат Ош шаарында, Ош мамлекеттик университетинин негизинде өтөт. Бул форум тууралуу айта кетсек, форум деген бул чет өлкөдө жашап иштеп жаткан мекендештерибиз, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы диалог түзүүчү аянтча деп айтсак болот. Негенде азыр карап көрсөк, чет өлкөдө иштеп жаткан мекендештерибиздин мекенибиздин өнүгүүсүнө салымы абдан зор деп айтсак жаңылбаймын. Экономикасына болобу, саясатына болобу, чет өлкөдө мүмкүн каражат менен болбосо дагы баягы биздин маданиятты, биздин тилибизди да чет өлкөгө таанытуу боюнча көптөгөн иш-чараларды аткарып жатышат. Ошого кандай десем, көңүл буруу максатында биз форумду өткөзүп жатабыз. Ошондой эле чет өлкөдө кыргызстандыктар, мисалы үчүн мурун биз жалаң эле кара жумушта иштеп жүрсөк, азыр деген курулуш компаниянын ээлери көптөгөн чет өлкөдө кандай мекемеде чоң кызматта иштеп жүргөндөр мекендештерибиз көп. Ошолор кайтып келип, бул форумга катышып, тажрыйбасы менен бөлүнүшүп, мекенде дагы кандай салым кошсо болот деп бизге айтып берип, ошол максатында биз форумду өткөзүп жатабыз. Анан кийин ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтү ушул чет өлкөдө жашап жүргөн мекендештерибиз менен кантип иштесе болот, кандай мыйзамдарды ишке ашырса болот, кандай долбоорлорду ишке ашырса болот деп ушул жөнүндө биз маектеп түзөбүз форумда. Кош келиңиздер. Рахмат, урматтуу угармандар. Эгер сиздерди кызыктырган суроолор болсо, ушул мекендештер форуму же болбосо мекендештер Кыргызстандын келечегине салым деген китеп боюнча эгер сиздерди кызыктырган суроолор болуп калса, түз эфир менен байланыштыруучу 65 66 04 39 21 90 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. Андан сырткары 35 35 кыска номерине СМС билдирүү аркылуу дагы суроолорду жибериңиздер. Жанат, мына мекендештер форуму, анын тарыхы деги эле быйыл өтө турган мекендештер форуму жөнүндө айтып кеттиңер. Анан бул кайсы бир деңгээлде өзүнүн максатына жетип жатабы? Жыл өткөн сайын, улам баягы форум болгон сайын кандай өзгөчөлүктөр, жаңылыктар болуп атат? Дүйнөнүн ар кай жагы тармагында эмгектенип жүргөн биздин мекендештерди ушул форумга тартуу, алардын башын бириктирүү жагы кандай өтүп атат? Биринчи форум 2012 жылы өткөн. Бул форум негизи ар бир 2 жыл сайын бир жолу. 2 жылда бир жолу, бир жолу өтүп турат. Анан кийин биринчи форумдун жыйынтыгында жакшы кандай долбоорлор ишке ашты. Мисалы үчүн мекендештерибиз бири-бирин таанып кетти. Ошол аянтчада көптөгөн мекендештер бири-бирин тааныгандан кийин мүмкүн өз ара аракеттенип өздөрүнүн долбоорун ишке ашырылды. Анан кийин деген 2012 жылдын жыйынтыгында чет өлкөдө мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы иштеп чыгылды. 2012 жылы форумдун негизинде, форумдун учурунда көптөгөн мекендештер эмнеге Кыргыз Республикасынын өкмөтү мындай чет өлкөдө жашап жүргөн мекендештер менен мындай иштөө боюнча мекеме түзбөйт деп суроо кылышканда, ошондуктан экинчи форумдун жыйынтыгында биз чет өлкө диаспора мамлекеттик структуранын ортосунда өз аракеттенүү жана кызматташуу бекемдөө суроолорун көтөргөнбүз. Анан кийин өкмөт тарабынан токтом кабыл алган чет өлкөдө мекендештер менен мамилелер боюнча кеңеш түзүү. Азыр ушул кеңеш иштеп жатат. Ал кеңешке 6 өлкөдөн биздин мекендешибиз келген. Ал 6 мекендешибиз
көп жылдан бери ошол өлкөдө жашап жүрөт. Анан кийин алар деген Түркиянын жараны, азыр АКШнын жараны, Германиянын жараны, Россия Федерациясы, Казакстан, Казак Республикасынын жараны, анан Кореянын жараны. Ошол баарды биригип Кыргыз Республикасынын өкмөттүн мекемелери менен Тышкы иштер министрлиги болобу же Билим берүү министрлиги болобу, ошолор менен бирге көптөгөн долбоорлорду азыр даярдап жатышат да. Кыргыз Республикасынын өкмөтү кантип чет өлкөдө мекендештермен иштесе болот, кандай инвестиция тартып келсе болот, ошол суроолордун баарын көтөрүлүп жатат азыр. Рахмат. Азыр бизге байланышка чыккан угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кутмандыгыңыздар менен. Рахмат. Мен сурайын деп элем, ушул мекендештер боюнча китеп ошо негизги максаты, анан эмнелерге көңүл бурулган билсек болобу. Чоң рахмат. Рахмат. Жанат мына биздин угарманда суроо берип калды, ошо Кыргызстандын келечегине салым деген китеп, мекендештер Кыргызстандын келечегине салым. Бул китеп жөнүндө дагы маалымат берип койсоңуз, эми учурдан пайдаланып. Саламатсызбы. Чоң рахмат сиздин сурооңузга. Абдан жакшы суроо болду. Ушу китеп боюнча айтып кетсек, чет өлкөдө жашап жүргөн мекендештерибиз мындай күн сайын айтып кетсек болот да, өз салымын кошууда, өз акча болобу же кандай тажрыйбасы менен бөлүнүп болобу, ошол салымдар, ушул окуялар бизге эл арасында таанымал эмес да. Мисалы үчүн бир айылда мүмкүн билет, ушу менин мекендешим мындай Москвада мындай салды, мына Россияда мындай кылды деп. Бирок эл арасында, жаш муун арасында мындай кандай десек үлгүлөр аз жайылат да. Биз ошол мекендештердин салымын көрсөтүү үчүн, жаш муунга жеке мен өзүмө көрсөтүү үчүн мындай кандай десем, жеке мен өзүмө деген бул мен китептеги эжелерди, байкелерди, баягы чет өлкөдө иштеп жашагандарды көрүп, мен да өзүмө чоң кандай сабак алып кеттим да. Эмне дегенде булар көп жылдан бери чет өлкөдө иштеп жүрөт, анан кийин өз бутуна турбастан, өз үй бүлөсүн бакпастан булар деген өз айыл жөнүндө ойлонушат, айылдаштары жөнүндө ойлонушат. Мен айылыма кандай салым кошсом болот, мен өз жергеме кандай пайда алып келсем болот деп ойлонуп, мага ушундай аябай кубандырды. Азыр кандай десем, бул жаш муунга аябай чоң үлгү. Сабак болот. Сабак. Анан кийин деген ушул эки китепти чыгардык. Биринчи китеп былтыр чыккан декабрь айында. Анан кийин бул китепке 14 макала кирген, чет өлкөдө бул жеке салым. Анан кийин экинчи китеп бул форумдун учурунда презентация болот, бете чыгара. Анан кийин экинчи китепке биз диаспоралар жана уюмдарды киргизгенбиз. Бүгүн ушу жанында отурган Мунарбек байке да өз уюму жөнүндө айтып берет. Мисалы үчүн Москвада иштеп жаткан бир айылдан чыккандар, мисалы үчүн чогулуп ойлонушат экенде, биз айылга кандай салым кылсак болот, кандай жардам беребиз деп, Мунарбек байке айтып кетсеңиз. Урматтуу угармандар, биздин студияда мына ушул көп жылдан бери Москвада эмгектенген Баткен областынын Чоң Тала айылынын тургуну ушул кандай иштеп атышат, эмне кылып атышат, алыста жүргөндө туулган жер жөнүндө кандай ойлор келет, туулуп өскөн айылына кантип пайда келтиргиси келет, деги эле сыртта жүргөн биздин жарандардын ой пикири, аларды мындай түйшөлткөн ойлору тууралуу Мунарбектен угалы. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Эми биз Москва жеринде шартка байланыштуу иштеп калдык эле ошол жакта. Анан биздин жердештер көпчүлүгү мындай страховкасы жок, бир эмеси жок жүрүшөт. Биринчи орунда өздөрүнүн иштегендер өздөрүнүн безопасности, өзүнүн эмеси жөнүндө чогулуп бир жерде мисалы бири-бирин сагынышат, айылдан жаңылык уккусу келет, ошондуп чогулуп отуруп, анан бизде бир Кудай ар бир адамдын башында бар, эми эч кимге кырсык болбосун, бир ушундай бир жумуш болуп калды эле да. Ошондон чогулдуңуздар. Чогулбай биздин айылдан бир эки киши мындай каза болуп калды эле да. Ошол сыртта жүргөндө, Россияда жүргөндө. Анан ошонун иниси келип мага кайрылды эле, ушундай зарплатам тиелек, айлык тиелек, ошого чейин бир карыз акча берип турсаң, ошону жөнөтүш керек деп бир кайрылды эле. Анан мен айттым, биздин айылдаштар бар да. Мен айттым, ушуну эме кылбайлыбы, элге салып көрбөйлүбү, мош дейилди. Анан болсо карыз эле таап беребиз деп. Анан ал эми айлык тийгенге чейин деп сурады да. Анан элге салдык. Анан ушундай бир аксакал Марпбек аба деген, Мамадали аба деген бир аксакалдарыбыз бар, ошолор менен отуруп советтешип, анан элге салсак, ар бир адам башына 500 сомдон деп эме кылсак, бир сутканын ичинде ошол акчаны чогултуп койдук да. Мен өзүм да таң калдым да. Ушунчалык элдер мындай бири-бирине башына бир проблема түшкөндө, эми башка элдер кандай билем, бир кыргыздар биз өзүбүз аябай мындай дружный келет экенбиз да. Мен анда мынчалык баалаган эмесмин өзүнүн айылдаштардычы.
жаштар ушундай жөн эле агып келип атат. Бирөө балдар барып мечиттерге барып, базарларга барып бири-биринен кыргыздар чогулуп иштеп, чогулуп жашайт да. Ошол жерден любой эле кыргыз жанынан мындай ушундай кырсык болуп калды десең 100 сом чыгарып койт, 50 сом чыгарат, 500 сом чыгарат, көңүлдөн чыккан. Дагы чертта карап турбайт да. Элдер. Ошондон бир аксакалыбыз айтты, балдар ушундай бир кырсык ар бир адам башында бар. Бир 100 сомдон да айына адам башына кылып бир чогултуп запас коюп койбойлу, ошентип эле башына келгенде кыйналып чуркабай деп анан акча чогултмай болдук. Анан аягында бир 250 сомго бекитип, анан акча чогултуп баштадык. Биз эми официальный деле фонд эмес, айылдаштар эми. Айылдаштардын чогулган уюму, бир айда бир футбол уюштуруп, шашлык жеп, чогулуп, анан бирок 250 обязательно чогултуп коебуз, таштап турабыз. Анан 100 сомду мёртвый кылып коюп коелу, мындай бир ооруп калса, башка болсо депчи. Ошонтон анан өзүнөн өзү эле жүрүшүп кетти. Акча чогулуп калды кичине. Анан айылга чалдык да, анан айттык ушундай бир айылда бир проблема болсо бизде кичине акча бар. Бирөөлөр ар ким ойун айтат да, айылда мындай проблема, суу жок, же эме жок. Ошонтон анан биз элге бир жардам кылыш керек болду да. Анан себеби ар биринин балдары иштейт да. Анан айылга жардам кылсаң, анан балдары Москвага жөнөгөндө фондко кайрылып тур деп айтышат. Ошондон айылга жардам берип баштадык. Эми көп эмес, эми жана Москвада эми айткандай, жанат айткандай чоң жумуш бүтүргөн кыргыздар көп аябай. Жакшы уюмдар, официальный иштеген уюмдар бар. Эми биздики эми бир какой-то бир семчке тамчысы болуп калат эми. Ошентсе дагы баягы тамчыдан жаралат да, майдадан баары куралат э. Бирок ошол биздин жаштарга, иштеп аткан жаштарга мен аябай ыраазымын. Булар жөн эле карыздай кылып келип беришет. Жөн эле карыз калгандай алып келип беришет, аябай эме кылышат. Бирок айылдан дагы бизге айыл өкмөттөр, мектептин директору, бир официальный эмелер аябай бизге кошулуп жардам берип, бир өзүнчө бир өкүл кылып алдык айылдан. Проблемаларды айтып турушат, элдерди чогултуп. Ошентип мазда болсо кичине жардам берип атабыз. Азырда. Абдан жакшы экен Мунарбек. Анан ушул жерден дагы мындай бир жакшы нерсе да, мындай суроо пайда болот. Демек баягы туулуп өскөн айылыңа жакшылык кылсаң, туулуп өскөн айылыңдагы проблемаларды чечкенге катышсаң, анан ошентип жүрүп отуруп өлкөнүн, мекендин маселесин чечкенге дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт да, жанат. Анан ага шарт түзүш үчүн ушундай сиздер чыгарып аткандай китептер, жанагындай форумдар, жыйындар, ошол сыртта жүргөн биздин мекендештерибиздин башын бириктирип, мекендин, өлкөнүн мындай орчундуу маселелерин талкуулап, анан колдон келген салымды кошконго мүмкүнчүлүк түзүп жатат десек болот да, форумду. Ооба, антип жаңылбайбыз, туура. Негеден да азыркы негизги маселе бул ушул чет өлкөдө жашап жүргөн мекендештерибиз, мисалы үчүн салым кылганда, мисалы үчүн көбү спортзал салат же мындай кылат. Анын азыркы турган маселе бул өкмөт менен ортосунда мына диалог түзүү, байланышты, татаал болуп атат да. Мисалы үчүн бир уюм келип туруп, айылдан сурады, силерге эмне керек деп. Алар болсо бизге спортзал керек деди. Спортзал салды, андан кийин өкмөт буну да спортзалга өзүнө ала албайт, эмне дегенде бюджетке караштуу эмес. Ошон үчүн биз өкмөттүн ортосунан, чет өлкөдө жашаган мекендештерибиздин ортосуна диалог түзүп, мыйзамдарды кантип иштеп чыксак болот. Ошо ортосунда кандай иштерди, мисалы үчүн максаттуу жөнөтүштө ишке ашырыш үчүн кантип иштесек болот деп ошону сурооду көтөрөбүз да. Андан кийин бул форумда биз күчтүү региондор, күчтүү мамлекет деп диалог түзөбүз. Ошондо да биз Мунарбек байке ошогон чет өлкөдөн мекендештер келип өздү пикирлерин айтып кетет, кантип неметсе болот. Бул кандай, бул мисалы үчүн чоң талаа дедик, анда ошондой эле китепке Актатыр деген айыл кирген, большевиктер кирген. Ушундай уюмдарда баардыгы эле бирден кичинеден чогулуп туруп, баары бир өздөрү кандай десем, шартка карата Москвага кеткенде Москвага кайкылуу, жумуш таап неметип өзүн ойлой койгон. Мен кубандырган нерсе бул өзүн гана ойлобой, мекенин ойлогон. Ошо бизге баардыгыбызга чоң үлгү, чоң сабак. Анан кийин ушундай биз алып туруп ишке ашырып, ушуну үйрөнүп, анан кийин башка мекендештерибиз дагы ушулардан үлгү алып, кантип мен дагы өзүм салым кошсом болот деп ойлорду көтөргүз келди да. Ошол максатында. Абдан жакшы экен. Урматтуу радио угармандар, мекендештер форуму деги эле биздин сыртта жашап, иштеп, эмгектенип, бирок Кыргызстанга салымын кошуп жаткан замандаштарыбыз тууралуу суроолор болсо 65 66 04 39 21 90 телефонуна кайрылыңыздар. Азыр бизде дагы бир угарман байланышта. Суроону угалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп жатасыз. Мен угуп отуруп сиздерге баардыгыңыздарга, алып баруучуга, эки катышуучуга аябай чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ушунчалык мындай баягы атылдык позицияларды кылып атканыңарга чоң рахмат. Анан мен бул сунуш болсо керек. Ушу чет өлкөдө иштеп жүргөн жанагы мындай бир
жакшы эмес нерселерге кабыл болуп калгандарды ушу форум деп атпайсыздарбы? Ошону да кошо алып кетсеңер кандай болот, балдар, кыздар? Себеби деген мына форумда ошо издөөдө жүргөн дагы көп адамдар көп да бизде жоголуп кеткен. Мен мисалы ушул күндө мисалы чоң кызга айтар элем, ушунун фамилиясын жазып алсаңыздар депчи. Жанагы диаспоралар менен иштеп атканда ошо фамилияларын берип койсоңуздар, может бир үмүт да табылып калабы деген. Изабеков Расул Ишенбекович 74-жылкы. Анан бул жигиттин кеткени 2008-жылы ошо жанындагы эле досу булар бир токойдо иштеген экен. Анан акчасын алып коюп, ана келет, мына келет, ошо ойдон жок. Апасы азыр көзү сокур болуп калыптыр. Анан буга дагы бир жанында бир баланы 46 жыл болуптур жоголуп кеткенине. Мен ошону тапкандан кийин үмүт пайда болуп калды да, ошо Изабеков Расул да табылат депчи. Анан сиздердин ишиңиздерге мен только ийгилик каалайм. Анан жанагындай форумдарда ушундай жоголгон, мен да өзүм Москвага барсам, жана подземкаларда иштебеген көп кыргыздар бар экен. Ошолор боюнча да бир иш алып барсаңыздар, себеби деген менин оюмча мындай, сиздер милдеттүү эмессиздер, бирок бир жакшы багыт берип, ошолорго бир сунуш берип, ушундай бир неме кылса, себеби деген мен бир мага кайрылды да, бир бала ошол Россияга кетип, бардык закону баарын үйрөтүп, документтерин баарын ырастап бергенде, барганда эле ошо биздин кыргыз жарандары аны бул жакта мыйзам ушундай, биздин мыйзам менен жашашың керек деп 10 000 сомго жанагы кагазды берип койгон да, иштөөгөчү. Ал 2 сааттай милиция кармап алып, ага уголовный ишти, кылмыш ишин козгоп, ошону биз аябай убара болдук. Мен ушу эфирден пайдаланып, ошо биздин Кыргызстан ошол жерде өкүлчүлүгүнө дагы ыраазы билдирем, адвокаттарга ошол жердеги. Себеби деген ошолордун чоң жардамы менен баягы балага козголгон ишти биз жокко чыгарып, ал бала азыр Кудай буйрса иштеп атат да. Бул иштер мындай жакшы иштер да, ушундайларга жардам берсек биз баарыбыз. Анан сиздерге ишиңерге ийгилик каалайм, чоң рахмат. Сизге дагы рахмат. Жанат, жооп берип коесузбу? Чоң рахмат. Биз бул маалыматты форум жөнүндө айта кетсек, форумга жалаң эле ошо мекендештер катышат. Андан кийин деген миграция боюнча кызматы, Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү катышат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын премьер-министри, анан дагы башка министрликтин өкүлдөрү катышат. Ошондо биз ушу суроону көтөрүп чыксак болот. Буну биз программага киргизген аракет кылабыз. Андан кийин биздин өзүбүз платформабыз бар, Facebook'та, Одноклассникте, андан кийин ошондой эле өзүбүздүн сайтыбыз бар, forummekendeshter.org деген. Бул байке жөнүндө маалыматты киргизебиз, анан жарыялайбыз. Мүмкүн чет өлкөдө жашап жүргөн мекендештерин да угуп калып, ошо жардам берген аракет кылат деп ишенем. Жогоруда бизге байланышкан эже дагы ушул багытта баягы өзү демилгеси менен көп иштерди алып барып жүргөн биздин угарманыбыз да. Анан эже, сиз бизди угуп жатсаңыз, биздин режиссерго дагы өзүңүздүн координатыңызды, телефонуңузду калтырып койсоңуз, биздин студиянын мейманы Жанат ошо координаттарды алып алып байланышып турганга. Маегибизди уланта берели, урматтуу радио угармандар. 65 66 04 39 21 90 телефондору аркылуу суроолорду бериңиздер. Мунарбек, сизге мындай суроо берейин деп турам да. Мына ушул сыртка чыкканда кайсы улуттун өкүлү болсоң дагы кыргызстандык жаран Кыргызстандын жүзүн көрсөтөт да. Ал эми биздин улуттун өкүлдөрү, биздин кыргыз кыз жигиттерибиз 2 эсе жоопкерчилик менен сыртка чыгат да. Ар кандай жаман иштерге аралашпаш керек, Кыргызстандын жүзүн жакшы жагынан таанытыш керек, өз ара ынтымактуу болуш керек, жаман ыплас иштерге аралашпаш керек деген нерсе ар бир жарандын жүрөгүндө турса керек. Анан ушул багытта дагы жанагындай сиздер чогулганда, өз ара мындай бир маектешкенде, жолугушканда ушул жөнүндө дагы сүйлөшүп турасыздарбы? Биз азыр бизде өзүбүздө мындай пландарыбыз бар да. Бир кичине пландарыбыз бар. Отурганда сүйлөшөбүз, бүт баары сүйлөшөбүз. Биз азыр фонддо 100 000 акчаны алып коюп, андан ашкан акчаны азыр биз мындай пландарды ойлонуп атабыз. Кыргызстандан барганда мисалы бирөө барат дагы аялын чакырат, аялын чакырганга акчасы жок. Экөөлөп иштейин деп. Анан ошого фонддун эсебинен акчаны берип туруп, чакырып, жумушка орноштуруп, ушу биздин барган жаран бош калбаш керек да. Биздин айылдаштар эми биз көп эле өзүбүздүн айылдаштар менен иштейбиз. Айылдаштар бош калбаш керек да. Кээ бирөөлөр барып туруп, сиз айткандай подземкаларда ичип же эме кылып жүргөндөрдү общий жанагы өзүнүн айылдаштар ортого алып туруп, антип жүрбө, мынтип жүрбө, иште деп, сага эмне проблема? Акчаң жокпу? Мен акчаны ал дагы. Анан өзүдө иштеп жүргөн балдар бар. Кээ бир жерде бригадир болуп иштегендер бар. Ал бирөөнү ал дагы чепке алып туруп, муну ишке жумушка орноштур. Бош жатпасын. Биздин айылдаш бош жатпасын. Бош жатканда бүт эмелер чыгат, проблема чыгат, кылмыш чыгат, баары чыгат. Ошолорду
ортого салып туруп акча керек болсо акчасын берип, бирок ал бир ай иштегенден кийин экинчи айлыгынан акырын дагы кайра фондко акчаны кайтарып алып, ошентип ортого алып эме кылабыз деп эми пландар бар. Эми ал буюрса келечектин иши чогулган акчага зависит этет да. Ошентип аракет кылып, эми көпчүлүгү өзүнүн расчетун алып барат. Кээ бирөө чындап эле акчасы жетпей калат, бирөөдөн карыз алып калат, андан бир ар кандай маселе жаралып калат, документтер туура эмес болуп калат. Ошол кимдин колунан эмне келсе ортого ташташат да. Мен колумдан мындай келет, мындай жардам кыла алам, мен мындай жардам кылам деп ортого салып туруп, мен ойлойм биздин кичине эле айылда ошол жерден баардыгы көп ошондой уюмдар. Бул жанаттар айткандай баардын башын бириктирип туруп бир мындай официалдуураак бир эме кылса жакшы болот да. Ошондой проблемалар аябай толтура. Мисалы иштеп жүрүп бир 6 ай иштеп айлыгын ала албай калгандар бар. Эми азыр бирөөгө барып 1 айлык айлыгын албай калсаң эле канча эме болот. Ал жерде 6 айлык айлыгын албай биякта балдар ачка жатат. Алар акчасын ала албай калышат. Ошондой бир официалдуу юридический жактан, эме жактан жардам. Алданып калбаш үчүн биздин барган алдын ала барып туруп ошолорго бир консультация берип иштин алдында же болбосо бир уюшуп бирге бири жардам бербесе талаа жерде жан багыш кыйыныраак да. Мунарбек, мына сиз өзүңүз ошо көп жыл ошол жакта иштеп, баягы мигранттын турмушунун ачуу таттуу жактарынын баарын көргөн экенсиз да. Анан бизде дагы деле ушул тенденция кала элек, Россияданбы, Казакстанданбы, чет өлкөдөн жакшы тааныштар, тууган урук, жигжат, достор келип калса эле, мен да барып иштешим керек деп тобокелчиликке салып эле кете бергендер көп болот да. Анан ошондо жанагы сиз айткан маселелер чыгып атпайбы? Анан абдан жакшы белгилеп кеттиңиз, жана юридикалык жактан сабаттуу болуш керек, баардык нерсени билиш керек. Ошол бара жаткан өлкөнүн мыйзамдарын дагы билиш керек да, бара жаткан биздин мекендешибиз. Анан ушул жагынан да бир колдоо көрсөтүп, жардам берип турса, ошол жакта биздин жарандарга бир топ жеңилдик болсо керек. Эми бизде көп эле сиз айткандай өз жолу менен барат да. Эч кандай даже тил билбей баргандар бар. Жумушка орношот, орус тилин билбегендер бар. Эми бир чети азыр биякта аз-маз кичине эмелер бар окшойт. Бияктан даярдаш керек да көбүн. Тилин үйрөтүп, курска берип, бара электен мурда. Анан биз барганда биз Кыргызстанды представлять этип атпайбызбы? Анан барганда биз культурабыз жок көбүндө. Айылдан эле түз барабыз да. Ошон үчүн өзүңдү алып жүрүш дагы, ал Москвага даярданыш керек да. Барганда эми шарты жок барып атат көбү. Негизи бияктан деген мисалы жанагы стройкага болсо, стройкага бир бияктан бир кесип кылып даярдап, тилин үйрөтүп, анан барып официалдуу түрдө бир фирма мойнуна алсын, алып барып иштетсин да, кайра алып келип койсун. Аман эсен жатаканасын обеспечитсин. Ошонун ортосунда өзүнүн акысын чыгарып алсын. Зато алар жанакындай 6 айлык акчасы ала албай калбайт да. Ошондой бир уюшуп бир эме кылыш керек да. Мен канчалык башым жетпейт, эми бир уюшуш керек да. Бирок сиздердин ошол өзүңөрдүн айылдын деңгээлинде алып барып аткан иш эле мындай көп биздин мигранттарыбызга сабак болот, үлгү болот да. Анткени баягы ошол балдарды чогултуп, топтоштуруп, бир интеллектуалдык жактан ушулар бир өнүксө экен, өссө экен, билим алса экен, юридик жактан сабаттуу болсо экен деген нерсе эле бир топ аракетти көрсөтөт, жанат. Анан ушул жагынан алып караганда баягы жөн эле кете бербей, кара жумуш иштебей, мындай билимге болсо, же болбосо биздин жаштар сөзсүз эмгек мигрант эле болуп барбастан билим алганы барса, интеллектуалдык жактан бир өйдө болсо, жогоруласа деген дагы максаттар бар да, мына сиздердин долбоордунчу. Максаттар бар. Биз ошон үчүн өкмөттүн мекемелерине иш жүргүзүп жатабыз. Мисалы үчүн бул тарапта миграция кызматы иш жүргүзүп жатат. Алар мисалы үчүн айтты форумдун учурунда биз неме таркатканга аракет кылабыз атат. Программаны иштеп чыгып атабыз да. Ар бир чет өлкөгө чыгып жаткан жаранга биз памятка сыяктуу кагаз беришибиз керек деп. Өзүң кетип атсаң да, бирок могу кагаздарды эгерде кандай маселе болуп калса, мунда телефонго чалып бизден сурасаң болот. Мында болсо элчиликке чалсаң болот деп. Мисалы үчүн көбү чет өлкөгө чыкканда элчиликке жакындабайт дагы. Мисалы үчүн жарандарыбызга айтып кетишибиз керек, чет өлкөгө чыкканда биринчи иретте силер деген Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү элчилиги болобу, ошол жакка учетко турушуңар керек деп айтып кетишибиз керек да. Эмне дегенде кырсык болуп калса же кулчулукка түшүп калса, мисалы үчүн элчиликте андай маалымат жок. Бул жаран качан келди, эмне келди, кайсыл жумушта иштейт деп. Ошон үчүн биз жарандарга айтып кетмекчибиз да, чет өлкөгө чыкканда ошондой өкмөттүн мекемелерине кайрылгыла, учетко тургула, чыгып атсаң мисалы үчүн миграция министрлигине кайрылгыла деп. Эмне дегенде бул өкмөттүк мекемелердин түз жумушу ошо биздин мекендештер менен байланышкан. Ошон үчүн сөзсүз түрдө учетко туруп, анан кийин даярданып кетиги миграция министрлиги да кызматта иштеп атат, иш жүргүзүп жатат. Байланыш телефондору бар, кайрылсаңар болот деп адил айтып жатабыз. Бирок көбү мисалы үчүн өз жолу менен кетип кеткендер дагы бар. Анан кийин көбүрөөк болуп атат. Ошон үчүн
Рахмат. Мына мекендештер форуму 3-чү жолу өткөнү жатат. Анан мекендештер форумуна мисалы көбүрөөк ошол Россия, Казакстандан эмгектенгендер келет эмеспи? Анан дүйнөнүн туш тарабында бир өнүккөн бир бизнес структураларда иштеген же болбосо бир өздөрү ишкерлик кылган, илим билим, интеллектуалдык деңгээли жогору бизнес чөйрөсүндөгү дагы биздин жарандар бар да. Ошондой биздин мекендештерибиз да келишеби? Алар мындай бир Кыргызстан үчүн өздөрүнүн тажрыйбаларын бөлүшүп, бул жака үйрөтүп турса да, бул абдан бир бүгүнкү күн үчүн маанилүү эмеспи? Кубанычтуу бир нерсе, бул чет өлкөгө кеткен ушул мекендештер, сиз айткан байкелер, эжелер болобу, чет өлкөгө иштеп келип, кайтып Кыргызстанга келип, чоң заводдорду ачып атышат, магазиндерди ачып атышат, баягы жумуш орундарды түзүп атышат, чоң жардам берип атышат. Эмнеден да мындай ар бир киши өз жол менен келет, жашайт, бирок ошол коомго маалым эмес да. Биз ошону бардык бири-бирине таанытуу максатта ошо китепти чыгардык. Мисалы үчүн биринчи китепте Вальдемар Штокерден мекендешибиз бар. Бул 90-ынчы жылдары Германияга кетип калган. Бирок Германияга кетпестен, жумуш таппастан баары Кыргызстанга келип, кайтып музыканттарды үйрөтүп жатат. Жаш таланттарды Германияга алып барып, фестиваль өткөзүп жатат. Жибек жолу жылдыздар деп 2 жыл мурун фестиваль орноткон. Жыл сайын болуп турат. 2 жылда бир жолу болуп турат. Эмдиги жылдагы баары Кыргызстанга жасайм деди. Бул Кыргызстан менин мекеним. Мен кайка барбайын дагы, кайакта болбойн да, баары Кыргызстан менин жүрөгүм деди. Мен бул жерде туулуп өскөм, бул менин мекеним, абасы меники, баары келип турам деп айтат. Демек, баягы кайсы улуттун өкүлү болсо дагы, ал Кыргызстандын жараны, ал Кыргызстан мекени катары кабыл алган жарандарыбыз бар экен да. Ошо неме өзү музыкант, анан кийин дагы чоң курулуш компаниянын директорлору бар. Мисалы үчүн Мамадалиев Азам деген жакында келип кетти Кыргызстанга. Өзү көптөн бери Россиянын жараны болуп турат, бирок Караванда билим берүү центрин курган. Анан билим берүү центри мисалы үчүн өкмөткө өткөрүлгөн эмес, бул жеке десек болот, центри, анан кийин жеке борбор. Ал деген мугалимдерди табып, өзү зарплата берип турат. Анан кийин видео камера аркылуу Москвадан неметtir карап турат да, мугалимдер кандай иштеп атат, кандай десем, окуучулар кандай окуп атат, анан кийин билим берүү тармагында жакшы эле болуп атабы, өнүгүп атабы деп. Анан кийин айтты өткөндө, келечекте мен Россиядан орус тил сабак берген мугалимдерди өзүм алып келем деди. Эмнеден азыр түштүк жерге келсем, тилдер өнүккөн эмес да, кээбирлер тилде кыргыз тилинде сүйлөйт, орус тилинде сүйлөбөйт. Биз үчүн Кыргызстан кичинекей өлкө да, ошон үчүн өнүгүш үчүн биз көптөгөн тилдерди билишибиз керек. Биз деген Россияга барабызбы, кайсыл англис тил сүйлөгөн өлкөгө барабызбы, биз баары тил менен гана өзүбүздү көтөрүп кетсек болот деп. Ошон ал да байке өз максатын коюп, тилди үйрөтөм деп, келечекте иштейм деп атат да. Ошол. Рахмат. Мына кыргызстандыктардын 3-чү мекендештер форуму Ош шаарында өтөт деп атабыз. Анан негизги өнөктөш Ош мамлекеттик университети экен. Анан сөзсүз баягы мамлекеттик структуралар дагы чакырылат экен. Бирок ошентсе дагы бул жогорку окуу жайы менен өнөктөш катары өткөрүп жаткандык, бул кайсы бир деңгээлде ошол биздин Кыргызстандагы жаштар менен мекендештерибиздин ортосундагы байланышты чыңдоого дагы багытталат да. Ушул багытта дагы сиздин оюңузду уксак, ага чейин бизде угарман бар экен, суроону каалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар, Бишкектен Айлым Төрөгөн. Угуп жатабыз агай сизди. Айтып атасыңарбы, Москвага барганда Россияда посолдор иштейт. Анан милиция органдары дайым жардам берет деп. Ал эми барып келгендер айтып атат, милицияга акча бермейинче эч кандай маселени чечпейт дейт. Посольствого кириш үчүн дагы атайын акча бермейинче эч кимди карабайт деген сөздөр бар. Мигранттардын бардыгына акча төлөп иштей турган болсо, посолдун эмне кереги бар? Экинчи мына форум өткөрүп атасыңар. Адамдар ал жерден чогулат, канчалаган акчаны затыратып кетирет. Ошо силердин форумуңардан кандайдыр бир пайда барбы? Ошо барып катышкандарга. Рахмат сизге, Алимов мырза. Мына ошол сиз айткан баргандын баарын полиция кармайт, Россиянын баарынан акча алат, таптакыр баардык нерсе мыйзамсыз эле акча менен бүтөт деген нерсеге жоопту биз Мунарбектен алалы. Анткени Мунарбек ошол жакта көп жылдан бери иштеп, ошол өлкөнүн мыйзамын сактап, Кыргызстанды уят кылбайлы деген жаштардын катарындагы биздин жараныбыз экен. Мунарбек жогоруда айткан угармандыктын баардыгын 100% туура десек болобу? Эми коррупция бүт эле жерде бар. Бизде деле бар коррупция. Башка өлкөдө деле бар. Аякта деле бар. Коррупция бар. Эми ал жерде биздин жарандардын көбү өзү күнөөлүү болуп калат. Себеби азыр эми официалдуураак жеңилирээк болуп калды документтер. Мурда болсо документти официалдуу жасабачы да. Мисалы вокзалдарда сатып алат.
Анын баардыгы эле жасалма болуп калат да, коррупциялык жол менен. Коррупция жол менен. Таза болуш үчүн границадан чыгып келиш керек. Ага канча акча керек. Ошону аяп туруп фальшивый жасайт дагы. Анан өздөрү кармалат. Анан кармалган малда билет өздөрү. Акча берсең коюп жиберет дейт дагы. Өздөрү берет. Мисалга берип чыгарып жиберет. Коррупцияны берген да коррупционер, алган да коррупционер. Биз өзүбүз да виноватбыз. Эми таза алып жүргөндөр, көпчүлүгү мисалы официалдуу оформление болуп иштегендер бар да, алар коркушат. Закондон корккондор таза алып жүрөт дагы, милиция кармаганда каяка алып барсаң ошого алып бар деп документ карап туруп коюп жиберет алар. Алар акча бербейт. Анан көпчүлүгү документтери жок эле жүрүшөт. Паспортун да алып жүрүшпөйт. Себеби паспорт менен барса депортация кылып жиберет. Анан ошон үчүн мен ойлойм, коррупция, конечно, алар өздөрү эмеси бар. Анан бул киши айткандай посольство жактан да может көп биз жака карабай калган учурлары бар. Бирок дайыма эле эмес, Дайыма эле эмес, эми бар. Бирок эми ошого көп эле жарандар өздөрү айыптуу да, биз законду билбейбиз, өзүбүз мындай эме карайбыз да. Өзүбүз эме болуп калабыз. Эми ошо документ таза жасап жүрсөң тийишпейт. Демек баягы ошол өлкөнүн мыйзамын сактап, эмгек мигрантына тиешелүү эреже талаптардын баардыгын аткарсаң, анда коркпой эле жүрө берсе болот. Коркпой жүрө бересиң. Просто бизде көбүнүн документ таза эмес да. Алар өздөрү билишет. Түшкөндө азыр отделениеге алып барсаң, депортация кылат дейт, сразу акчасын. Акча берип коюп кетип калышат. Ал өзүбүз беребиз аны. Рахмат, дагы бир угарман, саламатсызбы? Саламатсыңар. Угуп жатабыз сизди. Менин кызым да Москвада көп жылдан бери иштейт, эмгектенет. Анан азыр баласы бар үчүн үйүндө. Ал ошо боорек прописка кыйнайт дейт. Прописканы жасаш үчүн тиги Брянскийге барып, анан ошол жака бараң прописканын ага 20-25 миң сом төлөйбүз дейт. Анан жаткан жерлери да жок, эптеп эле баягы квартирадан квартирага дагы ошончо 18 миң рубль төлөйбүз. Анан баланча тапкан бар эле ошол квартирага, анан пропискага, анан эмне өздөрүндө эмне калат, эчтеке жок. Анан кыйналган жагынан аябай эле кыйналышып эле жүрүшөт. Анан сиз сунушуңуз же сурооңуз кандай эже? Эми ошол жанагыреки бир эме менен сүйлөшүп, илгери баягы бияктан барган кишилерге мындай общежитие куруп берсе эле. Рахмат, түшүнүктүү. Дагы бир угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мемлекеттен атымызда миграция көбү маселе да бучу. Аяк вакытта көбү маселе. Анан тиги биздин сырткы миграцияны кеп калса, Россия, Казакстан, эмне үчүн өзүбүздүн ички миграциянын көңүл бурбайбыз да? Эмне үчүн кетип жаткан жаштарды алып калганга аракет кылбайбыз? Эмне үчүн өкмөткө, мамлекетке жок дегенде частный принят болсо ошон кетирбей, алып калганга жумуш орун таап берген эмне үчүн кылбайбыз да? Мисалы келе Россияга мамлекет кылабыз. Айла жок кетип атат, айла жок кетип атат. Айла жоктун иши болуп атпайбы? Ошого көңүл болсо өзүбүз алып калган жарандарга. Жакшы суроо, рахмат сизге Рустам. Биз маегибизди уланта берели. Бир нерсени баса белгилеп коелу. Бүгүнкү күндө миграция маселеси, эмгек мигранттары маселеси бул жумуш орундары жакшы түзүлгөн, эмгек акы абдан жогору төлөнгөн, өнүккөн өлкөлөрдө дагы ушул агым мындай күчтүү экен да. Бул баягы дүйнөлүк процесс окшойт да, эл аралык алкактан алып караганда. Бирок ошентсе дагы биздин Кыргызстанда жумуш орундары болсо жакшы болмок, акы жогору төлөнгөн кызмат орундары болсо жакшы болмок. Ушул боюнча сиздин пикириңизди уксак жанат. Биринчиден тиги сурооңузга кайтып кетсек, биз быйылкы өнөктөштөрүбүз Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Ош мамлекеттик университети жана ошондой эле биринчи жолу биз биргеликте Замандаш ассоциациясы менен өткөзүп жатабыз бул форумду. Биринчи суроо, экинчи суроого бул жумуш орундары форумдун максаттарынын бири бул чет өлкөдө жашап жүргөн мекендештерибизди, мисалы үчүн бутуна турган чет өлкөдө келип, мисалы үчүн Мунарбек байке деле Россиядан кайтып келди, Кыргызстанда иштеп атат, азыр бир аз өзү айтып берет го, андан кийин келип тиги жерде чет өлкөдө жашап жүргөн кезде үйрөнгөн нерселерди, жакшы нерселерди Кыргызстанга кайта алып келип, чакан бизнести ачсаңар болот. Жана ошондой эле айылдаштарыңарга жумуш орундары менен камсыз кылсаңар болот деп биз да сунуштап атабыз да. Эмнеге дегенде бул өкүнүчтүү нерсе, жаштарыбыздын баардыгы кетип атат азыркы заматта. Бирок бул дүйнөлүк процесс, ага мындай кандай десек,
бир дүйнө жүзү боюнча бирдей өлкө ошого каршы жакшы программаны иштеп чыга элек да, биз да буга өз салымыбызды кошуп атабыз. Биз жеке фонд эмес, Кыргыз Республикасынын өкмөтү десек болот. Биз чакырып атабыз, Кыргыз чет өлкөдө иштеп кетсеңер, кайтып келсеңер дагы жумуш орунда жашап берсеңер болот, же үйрөтсөңөр болот, кантип иштесе болот. Мисалы үчүн Кыргызстандан көп жылдан бери чыкпаган, анан кийин чет өлкөнү көрбөгөндөр мекендештерибиз көп да, чынбы? Алар билбейт, жаңы жолдорду көрсөтсөңөр болот ага. Мисалы үчүн жөн эле сварщик болуп жумуш тапсаңар болот, же болбосо чакан пекарня да ачса болот деп үйрөткө деп чакырабыз да биз. Эмне дегенде, мисалы үчүн билбеген киши, мисалы үчүн чет өлкөгө чыкпаса, көрбөсө, ал жаңы жолдорду билбейт да. Ошон үчүн биз чакырып кетмекчибиз. Чет өлкөдө иштеп келсеңер, тажрыйбалуу болсоңор, келип бизге үйрөтүп кеткиле. Биз менен бөлүшкүлө. Акча менен болбосо да, жөн эле тажрыйбаңа да үйрөтүп кеткиле деп бөлүшкөлө. Сагып берсеңер да болот, мугалим катары деп. Рахмат. Биз күндүн темасы программасын, урматтуу радио угармандар, сиздер эми Кыргызстандагы мекендештер форуму тууралуу угуп жатасыздар. Биз уктуруубузду уланта берели. Мына Мунарбек жогоруда сөз болбодубу, жанагы биздин башка өлкөдө иштеген жарандарга жатакана куруп берсе болобу, жана жеңилдиктерди берсе болобу. Эми бул биз туура түшүнүшүбүз керек. Баардык союздук республикалар бүгүнкү күндө эгемендүү, өз алдынча мамлекет. Биздин Кыргызстандагы башка өлкөдөн келген мигранттар шарт түзүп, аларга жатакана куруп же турак жай менен камсыз кыла албайбыз да. Бирок ошентсе дагы жанагындай бир мындай өз ара мамлекеттер ортосундагы кызматташуу, сүйлөшүүлөр менен ушундай маселелерди чечсе болобу? Жогоруда Жанат айтып атат, диаспоралар иштеп атат, атайын өкүлчүлүктөр иштеп атат деп, коомдук уюмдар, ушулар менен чечсе болсо керек ушундай маселелерди. Эми сөзсүз эле турак жай куруп берип же жатакана куруп берет деген бул таптакыр мындай реалдуу эмес нерсе да. Бул билбейм, андай болбойт, ишке ашпай турган нерсе да бул. Өзүнүн эли. Эң чоң проблема Москвада бул жилищный проблема. Турак жай проблемасы. Ал өзүнүн элинде мен мисалы элди аралап жүрөбүз да. Өздөрүндө мисалы чоң апасы, баласы, небереси, семьясы менен бир квартирада жашагандар бар. Үй проблемасы өздөрүндө да курч. Алар эми өздөрүнүн чечип атат, биздикин чечип бербейт да. Анан биз жактан биздин мамлекеттин эл кичине иштегени менен, может биздин бюджет аны көтөрө албайт. Аяка куруп бергенге. Муну деген бир коммерческий жол менен эле кылбаса, бир заводдор өздөрү куруп туруп чакырып, иштетсе, жумуш орундарына. Мындай чечиш кыйын болуш керек, мындай вопрос. Муну биздин кыргызстандыктар дагы туура түшүнүш керек да. Анткени ошол жака баргандайын сөзсүз баягы мындай турак жай жана башка маселелер боюнча проблема жаралат деген нерсеге мындай туура түшүнүп, туура кабыл алып анан барыш керек да. Дагы бир маселе, мына жогоруда Жанат айтып кеттиңиз, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанга чет өлкөлөрдө бутуна туруп, бизнес чөйрөсүндө бир топ ийгиликтерди жаратып жаткан жарандарыбыз кайра келип, жумуш орундарын түзүп жатышат, иш орундарын түзүп атат, чакан бизнестерин ачып атат деп, анан ушул нерсе кайсы бир деңгээлде натыйжасын берип, ушул мигранттарды биздин Кыргызстанга чакырууга ушул мекендештер форуму мындай жардам берип атат десек болобу? Десек жаңылбайбыз. Десек эмне дегенде, мындай да чет өлкөдө жашап жүргөн мекендештерибиз бири-бирин тааныбайт да. Анан кийин бири-бири жөнүндө маалымат жок. Маалымат жок. Ар бир киши өз жолу менен иштеп келатат. Анан кийин биз бул форумда бардык диаспоралар уюмдары башчыларын бириктирип, бири-бирин тааныштырып, ушундай бул диаспора мындай иш жүргүзүп атат, силер үйрөнсөңөр болот, бул диаспора мындай иштеп атат, чоң талактар мындай иштеп атат деп бири-бирин таанышса, ошондо бири-биринен сабак алып, бири-биринен үйрөнүп көтөрүп кетсе болот деп мен ишенемин. Анан кийин баягы посо элчилик жөнүндө айтып кетпеди бир байке. Эгерде коррупция бул маселе биздин сабатсыздыктан да, чет өлкөгө чыгып биз өз укуктарыбызды билбейбиз, үйрөнбөйбүз да, үйрөнгүбүз келбейт да. Мисалы үчүн ошондо коррупция маселелери көтөрүлсө, сиз деген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө кат жазып, анан кийин колдорду чогултуп неметсеңер, кайсыл ишкер сизге ошондой жаман мамиле кылса, акча сураган болсо, сиз ошол ишкердин фамилиясын жазып, кат менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жолдосоңуз болот. Бул коррупция деген коррупцияга каршы чыгуу бул өзүбүздүн колубуздан келчү нерсе. Жогоруда Мунарбек айткандай, биз ага шартты өзүбүз түзүп коюп жатабыз бул учурда. Рахмат. Азыр бизде дагы бир угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыңар, мен эле кайры эле. Жанагы поезд келатканда мен элге эскертип коеюн дедим белем, ошол жакта иштегендерге. Менин кызым дагы ошо мен байкабай турсам бир рюкзакчан киши атайын сүзүп кетти дейт. Аш жерден мен ошол поезддин алдына калып кала жаздадым. Ошондон кийин мен поезд токтогондо
анан келип чуркап келип түшүп калдым дейт. Жанында турган кишилерди атайлап эле жанагы элдер коюп кетет экен да, анан көпчүлүктөн эч ким байкабай калат экен, ким коюп кеткенин, ким уруп. Анан ошол электричествонун алдында калып калышат экен. Жанагы мерт болуп аткандар ошондой себеп менен көпчүлүгү кетип калат экен. Ошол жакта жүргөндөрдү абайласын, коопсуздугун сактасын, сак болсун деп атасыз. Анан менин кызым коркуп калдым ошол жанында тургандан, анан токтогондон кийин анан чуркап барып түшүп калдым деп айтып атат. Рахмат эже эскерткениңизге. Албетте бүгүнкү күндө ошол жай мезгилинде биздин Кыргызстанга келип эс алып жүргөн мекендештерибиз да бир топ болсо керек. Анан алар баягы биринен укканын бирине айтып, бири-биринин коопсуздугу, бири-биринин баягы аман эсенчилиги жөнүндө бири-бирине кам көрөт эмеспи? Бирок ошол эле учурда Мунарбек биздин өзүбүздүн жарандардын дагы мындай бир айрым эреже талаптарга туура келбеген мыйзамсыз аракеттери, ар кандай кылмыштарга барып койгону, тартип бузуп койгону, Россиянынбы, Казакстандынбы мыйзамдарын бузуп койгон учурлар көп эле болуп атпайбы? Эми ошо биздин көп эле сабатсыздыгыбыз да. Сабатсыз эми кээ бирөөлөр айылдан түз барып атат. Шаарда мисалы негизи айылдан шаарга Бишкекке келгендер канча адаптация болот. Ооба. Россия деген чоң шаар да. Анын деген эмеси башкача. Мисалы метро эл көп, өзүн кантип алып жүрүш керек, кайерде кандай жүрүш керек, анан ошо жүрүм турумду да билбей көп эме болот. Анан законду билбейбиз да. Закондорун билбейбиз. Биз Кыргызстандын законун жакшы билбейбиз. Анан аякка барганда алардын законуна жараша жашаш керек. Ошентип көп эмелер болуп атат да. Мунарбек, мына 3-чү мекендештер форуму болгон жатпайбы? Ошто сиз да катышасызбы бул форумга? Эми аракет кылып көрөм мен. Негизи ошол Москвада көп жыл иштеп, ошол Чоң Талаага, Баткенге, Чоң Тала айылына кайтып келгенден кийин кандай иш аракеттерди көрүп атасыз? Эмне кылып жатасыз азыркы тапта? Эми жана айтып өткөндөй, кыргыз жараны уборщица болобу, дворник болобу, кимди сурасаң, ошол акчаны Кыргызстанда мен же участок алам, же үй алам, же жакшы иштегенин сурасаң дагы ал Кыргызстандан бир квартира алам, же бир кафе ачам, же бир ресторан салам деп бүт Кыргызстанды ойлойт. Максаты, Ал эч ким ал жакта, может кээ бирөөлөр чоң бизнес кылып туруп аяктан бир өнүгөм деген бир 2-3% болбосо калганын баары Кыргызстанга вложить этем дейт да. Ошон үчүн ошол мигранттарга кичине шарт түзүп, жумушуна жардам берсең, ошол акчанын баары Кыргызстанга келет. Келет баары. Даже биздин барган кыргыз эмес, башка улуттар, орус улуттар, көбүнчө эме кылабыз, башка улуттар. Алардын деле ушу Кыргызстанды эңсеп турушат да. Алар барганда чужой огород дегендей башка жерде жүргөндөй болушат да. Ошон үчүн баары эле Кыргызстанга улашт этем деп аракет кылып жүрүшөт. Рахмат, уктуруу соңуна чыгып калды. Жанат, мекендештер форумуна жалпы биздин угармандарды дагы, катышуучуларды, каалоочуларды чакырса болобу? Болот. 1-2 августта мекендештер форуму Ош мамлекеттик университетинин негизинде болот. Эгерде кандай бир шартка байланыштуу келе албай калсаңар да, биз мекендештер форумдун расмий сайты бар. Форумдо чекит мекендештер, чекит орто маалыматтын баарын көрсөңөр болот. Ошондой эле элдердин ПТСи турат. Телевизордон көрсөңөр болот биз жөнүндө маалыматты. Андан кийин ошондой радио же жаңылыктан угасаңар болот. Же биз менен түз байланышып маалыматка ээ болсоңор болот. Рахмат, урматтуу радио угармандар. 2016-жылдын 1-2 августунда Ош шаарында Ош мамлекеттик университетинин базасында мекендештердин 3-чү мекендештер 2016 форуму өтөт. Биз форум өткөндөн кийин да сиздерге толугураак маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Бүгүн биз мына ушул форум, анан ошондой эле мекендештер Кыргызстандын келечегине салым деп аталган китеп боюнча түз эфирде талкууладык. Биздин студияда Роза Отунбаеванын Демилгеси эл аралык коомдук фондундагы мекендештер форуму долбоорунун ассистенти Жаннат Токторбаева, ошондой эле Москвада көп жыл эмгектенген Баткен областындагы Чоң Тала айылынын тургуну Мунарбек Кушматов болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Айжан Урунбаева. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.